Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жергиликтүү тургундары. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө Талас шаарында Центральный автовокзалдын артында Тагайбаева 97А таригинде жайгашкан жер там сатка чыгып жатат туугандар. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге видеону баштан аягына чейин тартып бермекчимин. Ушул номер 8 орто мектеп, бул күн батыш тарабында. Бул тарабында заправканы илебиз, жаңы ачылган заправкадан болжол менен 100 метр айдаганда ушул жерде Тагайбаева 97А таригинде жайгашкан ушул жер там сатка чыгып жатат. Бисмилла деп кирели. Эшиналдын баардыгы цементтелген, айланасынын баары курчалган. Оң тарабында коро сарайы бардыгы бар. Аны да мен сиздерге шашпай тартып берем туугандар. Азыр биринчи үйдү, жанагы үйдүн арт жагындагы огороддордун баарын тартпекчимин. Туугандар, бул тарабынан кирип келгенде үйдүн чакан эшигинин алды бар бул жерде. Бул жери навес менен жабылган, жай кысым салкын, кыш кызым кургак, кар жаса дагы эшиналдын баардыгы кургак экен. Сол тарабынан бул жерде санузел, душ, туалет, ристон, бүт баардыгы ичинде жайгашкан, отоплениясына чейин киргизилген экен. Азыр бул тарабынан үйдүн ичин тартып баштайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмилла деп киргенде бул жерде узун коридор бар экен. Сразу отоплениясын көрсөтүп коелу. Ар бир комната ушинтип отоплениясы менен бүт баары жайгашкан экен. Сол тарабында бул жакта зал, залдын баардыгы өзүңүздөр көрүп тургандай азыркы стилде, заманбап стилде жасалган ремонту менен, сеттери софит. Залдын ичи аябай кенен экен. Мен сиздерге башынан аягынан бери тартып берейин. Бул тарабынан залдан чыгып, түптүс киргенде бул тарабында дагы чакан зал бар десек болот. Бунун ичи дагы аябай жакшы обойлонгон, евро ремонт жасалган жакшы бөлмө экен. Спальня катары да колдонсо болот, жана чакан мини зал кылсак да болот. Мен сиздерге айнектерин көрүп атасыздар, баардыгы ак түстө пластик айнектер жана отоплениясынын баары коюлган экен. Эшиктердин баардыгы дагы мыкты, сапаттуу, жакшы эшиктер коюлган экен. Азыркы заманбап стилде. Бул тарабында да чакан зал бар экен. Бул жагында да натяжной потолок, гипсокардон. Бул тарабы полностью шкаф, гардеробный десек да болот. Бүт үйдөгү керектелүүчү кийимдердин баары ушул тарапта турат экен туугандар. Бул жерде да өзүнчө уголок, кечкизин сабак же болбосо башка иштерди кылчу чакан бир уголок экен. Бул тарабында да спальня туугандар. Мен сиздерге мына айнегин көрсөтөйүн. Айнектен, спальнянын айнегинин коро сарай көрүнүп турат экен. Үйдүн ичи аябай жылуу, азыркы учурда кышында отоплениясы мыкты жасалган. Үйдүн ичи мыкты ремонт жасалган, жакшы үй экен туугандар. Мен сиздерге мына үйдөн чыккандан кийин бул тарабында үйдүн артында жайгашкан очоккана, мына казандарында тартып берейин. Чакан жана чоң казандар коюлган экен. Бул тарабында огород. Жалпы аянтын айта кетелик, документациясы боюнча 7 соток экен, сотиге. Фактически 11 сотикке чейин чамалап калат экен туугандар. Огород аябай кенен. Бул тарабында Тагайбаев көчөсүнүн өзүнүн выходуна чыгат экен. Үйдүн бул тарабында тоокканасы да жайгашкан экен. Азыр мен сиздерге тартып көрсөтүп берем. Мына туугандар, бул жагында тоокканасы бар экен. Жана бул тарабында үйдүн арка жагы. Эми мен сиздерге туугандар коро сарайын тартып берейин. Эшиналдан киргенде эле мына бул жерде гараж. Кыш кызында машиналар кургак, жакшы тура турган өзүнчө бир утепленный гараж бар экен. Жана бул жагында малды кармоочу жай, мал сарай десек болот. Мына бул жерде азыркы учурда көмүрлөр, мына бул тарапта сеновал бар экен, чөп жүйүүчү өзүнчө коро бар экен. Жана нары жакта кой, ой, жылкы жана башка үй жаныбарларын бага турган баардык шарттар түзүлгөн экен. Туугандар, бул видео лайк басканды унутпайсыз, бөлүшкөндү унутпайсыз. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.